Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Эгер сиз биздин каналда алгачкылардан болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Солтонсардагы чырдан кытайлык компаниянын 20дан ашуун кызматкери жаракат алып ооруканага түштү. Бул тууралуу бүгүн 6 августта Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, алар 6 августта эртең мененки саат 4:30 ооруканага кайрылышкан. Дарыгерлер билдиргендей, кызматкерлер башынан жаракат алып, мээси чайкалган. Учурда абал туруктуу, деп жазылат маалыматта. Маалымат булагы Супер KG сайты. Эскерте кетсек, бүгүн 6 августта учурдагы кырдаал боюнча биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Нарын облусуна барды. Өкмөттүн Нарын облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов менен биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов чогулган эл менен жолукту. Koy. Mına Kırgızstan'ın da var. Ошол сөз берсизде кечирим сурап, жалпы элдер. Мен айтып атам. Кыргызстарсызбы? Кыргызстан дегенде. Кытайдын адвокаты болотпу? Мен Кыргызстаның дейм, эки Кыргызстаның дейм, анан татарларың дейм. Айтып атам. Мен айттым ошо. Эки Кыргыз бала деди. Ошондой кийиптилер. Мен айттым, тиги мага тилек чалды. Мен айттым, ошо эки Кыргызстаның жанагы бала барып туруп, бомдагы баш болуп алып барып ушуна жанжал кылыптыр деп. Мен айттым да ошондой сөздү.